Балким кичине убакыт берилгенде экинчи сезон 2 айдайын 3 айдайын бүтсө деле кичине жүрөк жүйүп башкача мындай катуу сезимдер болбойт эле. Убакыт деген учкан куш экен. Бүгүнкү чыгарылыш биз жолуктук долбоорунун акыркы чыгарылышы. Мындан жарым жыл мурда экинчи сезонго жаңы кастингке келген биздин катышуучулар менен жарым жыл биз жолуктук долбоору ортодогу өз теңин тапканга, мамилесин сактап калганга, ушулар менен бирге чогуу кызматташканга өзүнүн жумушун мыкты аткарып келди десек болот. Бирок турмуш экен, тагдыр экен, бул жактан бактысын тапкан адам тапты, таппагандар ал эми сырттан табат деген жакшы ниет менен бүгүн биз жолуктук долбоорунун 80% катышуучулар менен коштошконго туура келет. Албетте, НТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоору ар дайым сиздер менен да эсептешип, сиздердин да оюңуздарды угуп келгенге биз болушунча аракет кылабыз. Акыркы эфирлерде сиздердин доошуңуздар аркылуу бүгүн биз катышуучулардын көбү менен коштошконго туура келет. Коштошуу деген сөз оозумдан балким жеңил чыгып жатса керек, бирок жүрөктөн чыкпагандан кийин кадимкидей бизде дагы кыжаалатчылык, өзгөчө капалуу сезимдер да болуп жатат десек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, андыктан баарыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Анткени эми сиздер күн сайын көргөн катышуучуларды 3 сезондо көрбөйсүздөр. 3 сезон жаңы жүздөр менен, жаңы катышуучулар менен, жаңы дем менен биз алдыга карай баштайбыз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Жакын келип бериңиздер. Ал эми биздин демөөрчүбүз бул апамдын чайы. Апамдын чайы биз менен дагы 1 жылга, 2 жылга, биз жолуктук долбоор канча жылга чейин болгонсо ошончо жылга чейин кызматташканга даяр. Анткени апамдын чайы азыркы убакта 7 дубанда сатылып жаткан убагы. Биздин демөөрчүбүз апамдын чайын мен сиздерге ар дайым сунуштап келем, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми бул элиталык Кытай 95 көк чай, чоң жалбырактуу, жогорку сапаттагы чайды жайдын ысык күнүндө лимон менен ичсеңиз ден соолукка пайдалуу, маанайды да көтөрүп турат. Ал эми жашооңузда үй бүлөңүз менен ынтымактуу болуп, бактылуу болуп ушул апамдын көк чайын ичиңиз. Мен да ичип баштап коеюн анда. Ошентип, акырынан жыйынтыктоочу дагы убакыт келди окшойт. Негизи бизде азыркы убакта биз жолуктук долбоорунда 3 жуп бар. Бирөө Мунарбек Мээрим, бирөөсү Канат Жанара, бирөөсү Адыл Айхана. Биринчи сезондун эрежеси боюнча биз жолуктук долбоорунда эгерде 2 сезонго өтүш үчүн жуптарды гана биз 2 сезонго калтырганбыз. Бирок бизде ал эреже алмашып, азыркы убакта жуп болсо да кандай болсо дагы биздин эреже өзгөргөнгө туура келди. Мисалы, бул жерден Мунарбек Мээрим жуп экөөнү тең сактап калабыз деген бизде эреже жок. Балким Мунарбек кетиши мүмкүн, Мээрим калышы мүмкүн. Балким Мээрим кетиши мүмкүн, Мунарбек калышы мүмкүн. Ошондуктан мен азыр бул жакта добуштун чечими менен эсептей келсем, дароо эле убакытты созбостон 1 айым менен коштошобуз бүгүн. Элдин колдоосу менен 80% кетсин деп добуш алган Жанара менен коштошконго туура келет. Албетте бул пранк. Албетте. Жанара, микрофон береличи. Эмнеге мынча корктуңуз, Жанара? Мен сүйнөткө деп ойлогом да негизичи. Саламатсыздарбы? Да, эфир башталып эле 80% дегенде мен примерно өзүм деле элестеттим, негизи бирок ушундай бир катуу тиет экен. Эфир башталып атканда эле Жанара кетсин деген. Ошо. Анан негизи биз азыркы убакта эреже боюнча Канат мырза менен жуп болуп калганыңыздар үчүн
Биз сиздерди расмий түрдө 3-сезонго кабыл алдык. Ура! Анткени бул жака көп нерсени карай келе турган болсок, Канат мырза дагы биз жолуктук долбоорунан кеткиси келбей, өзү ушундай кеткиси келбей, ушул жака катышкысы келип атканда, чыныгы адилеттүүлүк кылып, мейли мен кетсем кете берейин, Мунарбек калыш керек деген да. Бирок ошондой жакшы ниет болгондуктан мына Канаттагы айланып келип, кайра биздин студиябызда катышуучу болуп отурасыз да. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Негизи ооба башында биринчи сезонго катышып жүргөндө бир кандай десем, бир негативдерден же болбосо балким элдин назарында жүргөн дагы бир чет кыйын экен да, мындайчы. Көп сөз болот, балким хейт болот, кээде мактайт, ошонун баары мындай морально тийип бар чогулуп отуруп, анан бир өзүң бир башкача басынып калат экенсиң да, ошондой убакыт болду. Бирок андан кийин биз жолуктуктан чыгып мындай жүргөндө по-любому эфирди сагынат экенсиң, анткени кандай десем, ушу атмосферага көнүп калат экенсиң, ошол жакта адамдарга көнүп калат экенсиң, ошон үчүн албетте мен да келгим келип жүрдү негизи. Анан антип айтса эле мен келгим келип атат деп элем, мисалы үчүн келем десем, мисалы бар любой башка кыздарга деле келмекмин да, бирок негедир бир ишти мен до конца чыгарганды жакшы көрөм, ошон үчүн именно Жанарага келип биринчисинде мындай кандай десем, башкача бүтүп калганда экөөбүздүкүчү. Мындай точка коюла турган жери жок, жөн эле бир тааныш болуп атышпы. Ошон үчүн экинчисинде келип, кыздан кызга секирбей, бир кыз менен до конца кандай болот чыгалы көрөйүн деп, ошон үчүн Жанарага келдим. Анан бул жактан эч кандай Жанара чакырып же ушундай комментарийлерди көп окуп калып атам. Бул жакта менин каалоом болду, келгим келди. Ошон үчүн Жанарага келдим деп айтмакчымын. Ошондо экөөңүздөрдү биз кыз жигит деп эсептейбиз, Мурунку эфирде эле айткан болуш керек. Биз анткени биз кыз жигиттерди гана 3-сезонго кабыл ала алабыз да. Жөн гана таанышып болсо, анда биз коштошконго туура келет да. Ошон үчүн мен мурунку эфирде эле айтканмын, ошо сөз жок эле биз деген мамилебиз менен эле уже мындай өтүп кеттик десем болот да. Кол чаап коелу. Жанара дагы акыркы чыгарылыштарда айтып калды, Канат байке мени кетсин дегендер көп болуп атат депчи. Анан мен айттым, ар дайым өзүн активдүү көргөзгөн адамды, ар дайым баягы болгон оюн элден коркпой айткан адамга көбүрөөк ошондой сын пикирлер жазылышы мүмкүн да. Бул же бирок жакшы эле көрүнүш. Бизде кээ бирде катышуучулар бардыр, балким же өзүн ачпайт, же балким бирөөгө өзүнүн оюн айтпайт. Ошентип эле ал катышуучулар актай кагаз бойдон кетип калып атат да. Анан сиз дагы Жанара буга эч капа болбоңуз, анткени жашоодо кандай болсоңуз өзүңүздү ошондой көргөзүп атасыз. Өзүңүздү ошондой көргөзгөн үчүн кайрадан Канат Жанарадан өткөн кыз жок экен деп сизге келип атат да. Биз жолуктук долбоор сизге өзгөчө мындай эмне плюстарды алып келди? Негизи мен аябай эле кичинекей кезимден эле мечтать эткен нерселердин бири болчу. Телеканалга чыгам дегенчи. 5 жашымда эле айткам да бул нерсени. Анан ошол мен биринчи сезонго эле негизи катышуучу болмокмун го. Анан өзүм келе албай калып, андан кийин жүрдүм, ойлонуп, анан өзүңүздөр айткандай бул жактан таанышып көрсөңөр болот, талапкерлер келсе болот дегенди уккандан кийин бул жактагы катышуучуларды карадым. Анан ошол менин да тандоом Канат болгон биринчи сезондо эле. Андан кийинки мага келген талапкерлерди мындай көрө алган жокмун да. Өзүмдүн эмемденчи, анан ошон үчүн бизде андай жолугушуу дагы эч кандай эч нерсе болгон жок. Ошо мен деле Канатты күттүм окшойт. Бардыгы ошо комментарийге да жазып атат. Жанара аябай настроениең көтөрүлүп калды деп. Бирок именно менде мындай случай болгон моментте келди да, Канаттагычы мындай поддержка керек болгон моментте келди. Мен действительно уже эметип баштагам. Мен да уже кетким келип баштаган да, анткени хейтти көтөрүш өтө кыйын экен. Анткени мен экинчи сезонго келгенден баштап хейт болуп атат да, мындай бардык жактан эле болуп атат эми. Анан бирок негизи биз жолуктукка мен ыраазычылык билдирем, анткени көп нерсени ачты мага. Элдин алдына чыгып сүйлөгөндү үйрөндүм, хейтти көтөргөндү дагы үйрөндүм. Менин жумушума дагы плюс болду. Жана сиздерге окшогон жакшы адамдар менен тааныштым, катышуучулар менен мисалы. Адыл, сен билесиң, бул алдыбызда турган мотоциклдар Японияныкы. Билем, бул деген дүйнө жүзүндө эң көп сатылган мотоциклдардын бири. Туура. Орто Азия боюнча бир гана Кыргызстанда Honda Bike мотоциклдер bizde урматтуу достор. Мына мон битин караңыздар. Мол мисалы 70 CD деп коет, 70 кубта, бунун баасы болгону 76 000 сом.
Ал эми мону караңыздар, мына витти көрдүңүздөр да, бул 100 куб, бунун баасы болгону 89.500 сом. Ал эми бул 120 куб кару көрүп атасыздар да, витти, мына полный железный, японский это. Ал эми бунун баасы 111.000 сом. Ал эми өтө спортивный сүйүүчүлөр үчүн бул 150 куб, бунун баасы 203.000 сом. Силер бир нерсени билбей атасыңар, мына физиолог долбоорунун 2 жашы айтып коеюн. Акчасы жетпеген адамдар ушундай сонун мотоциклдерди рассрочкага алса болот. Бизде билесизби, Эко Ислам банк аркылуу 2 жылга чейин бир гана паспортун берип гана рассрочкага ала алат. Ал эми биздин магазиндер Бишкек шаарында, Ош шаарында жайгашкан. Эгерде сиз Баткенде жалбап болсоңуз, Ошко барыңыз, эгерде Көлдө табас болсоңуз, Бишкекке келиңиздер. Билдиңерби? Билдик, Түшүндүңөрбү? Түшүндүк. Эми түшүнсөңөр, бул жака тургула дагы бактылуу болгула, бир Honda байк сатып алгыла. Урматтуу физиологдук долбоорунун көрүүчүлөрү, биздин да бизнесибизди колдоп ушул мотоциклдерди алып айдап койсоңуздар, биз да сиздер үчүн кызмат кылганыбызга ыраазы болуп калабыз. Honda байк KJ Кыргызстан үчүн кызматта. Барыңыздарга ыраазычылык. Чын жүрөгүмдөн айтам, анткени мындай тааныштар деле айтат да, эмне жүрөсүңөр дегенде сыздыр болот да негизичи, бирок мен айтмакмын, бул жака келип ушул жерде отуруп көрбөгөндөн кийин мындай силер сезе албайсыңар. Бул нерсенин бардыгы дагы мындай ар бир адамга эмете бербейт. Кастингден өтүштүн өзү да кыйын, и отуруп ошол нерсенин баарына чыдаш да кыйын да. Анан барыңыздарга айтмакчымын, эч нерседен коркпоңуздар. Бул нерсе жашоодо бир-эки эле жолу келе турган моменттер да, ошол нерсени колдон чыгарбаш керек. Мындай өзүңүздөр кандай болсоңуздар ошондой көрсөткөнгө аракет кылыңыздар. Ошол. Демек ар бир адам өзүнүн максатын биринчи орунга коюш керек, э? Ооба. Эл минтип атат деп токтоп калбаш керек. Жок. Жанарадан жакшы мотивация болду. Дагы бир биздин жуп Адыл Айхана. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга салам. Жалпы көрүүчүлөргө салам, физиологдукту көргөндөргө. Акыркы эфир болуп башкача болуп атат. Баарын ушу жакта жүрүп көнүп калат экенсиң чын эле. Эң биринчи эфирге келгенде бир кызыктай болуп аткам. Камеранын алдына көпкө чыкпаганга кичине тартынып, ичимен бир кызыктай болупчу. Анан 2-3 эфир өткөндөн кийин эле анан кызыктуу болуп кетти да. Анткени эфирге чейин эч кимди бул жактан тааныбап турмун. Бияка келгенде баары менен тааныштым. Аттарын билип, ар бир адам, участниктер, катышуучулар кандай адам экенин билдим. Анан ар бир катышуучуну тааныганда кызыктуу болот экен да бул проектчи. Катышуучуну тааныбасаң, проект кызыксыз болот экен. Мындай проектти көрбөгөн киши бул болбогон эле проектти айта бериши мүмкүн, бирок проектти көрүп ар бир адамды тааныгандан кийин анан кийин аябай кызыктуу болот экен да. Муну мен каяктан билдим? Баягыда бир жолу эфирге келбей калып, анан кийин ошо эфир чыккыча аябай күттүм да, бул качан чыгат, эмне болду, ким эмне деп сүйлөдү деп, кызыктуу болот экен, кызыгат экенсиң, тигилер дагы эмне болуп кетишти депчи, эмне деп сүйлөштү деп, аябай кызыктуу болот экен. Айхана жөнүндө айтсаңыз. Айхана жөнүндө билсем, бул проектке чейин тааныш болчубуз да. Анан бири-бирибиз жөнүндө маалымат бар болчу. Айхананын үй бүлөсү жөнүндө мен билем, менин үй бүлөм жөнүндө Айхана билет. Бири-бирибизди кандай адам экенибизди билебиз да. Ачылып сүйлөшүп атасыздарбы мындай, же баягыдай эле ортодо бир чоң барьер барбы? Жок, ачылып эле сүйлөшүп атабыз. Айхана мындай ачылып сүйлөп берип атабы мындай? Эркелеп, балким таарынган убактар болуп атабы, кызганган убактар болуп атабы? Жок, ошо мурда деген мындай таарынганын, кызганганын мурда байкачу эмесмин. Андай учур болгон эмес да биздечи. Азыр сүйлөшүп баштаганда уже таарынганда кандай таарынат экенин көрдүм дегендей. Кызганганда кандай кызганат ошонусун көрдүм. Бизде баары сонун эле болуп келатат. Анан кыз жигит болуп, кыз жигит тепкичине буйруса өтүп келатабыз. Анан ал нерсени да мындай необычный кылып, мындай сюрприз кылып, мындай сонун кылсамбы деген ойлорум бар да. Ошол нерсени да. Канат айткандай же байкабай өтүп кеттиңиздерби? Жок, байкабай өтүп кетсек дагы, бирок мындай өзгөчө бир жерге алып барып, гүл берип. Айтып койдуңуз го идеяңызды. Унчукпай туруңуз, азыр Айхана береличи.
саламатсыздарбы? Мен ортобузда эмне болуп атканын кыскача айтып берсем, баары эле билет. Буга чейин эле тааныш болчук. Негизи мен бул жака чын эле Адылды колдогону келген болчумун. Анан кыз жигит мамилесине өтө элекпиз. Бирок ошого акырындан келатат. Биз өзүбүз отуруп сүйлөшкөндө шашпай эле бирибизди дагы жакшыдан билип, анан убакыт келгенде ошо болот деп сүйлөшкөнбүз. Кыз жигит мамилесине өтүш үчүн сизге дагы канча убакыт керек деп ойлойсуз? Жакын эле калды, аз эле калды. Аз эле калды го дейм, анткени. Ошо Адылды эле күтүп калыптырсыз да, Эмне кылып айтасың дейсиң? Ал жагы мындай болуп атат да, мен азыр дагы эле окуйм да. Окууну бүткөндөн кийин мен дагы высшее образованияга тапшырайын деген ойлор бар, буюрса. Аны ойлоп атам, кайсыл жагына жетишем деп. Бирок бир четинен ойлогондо дагы Адылга эле жакшы болот деп ойлойм. Аялымдын монча диплому бар дегендей болупчу. Ошондой болуп атат да, көп ойлор болуп атат. Айхана каякта окуйм десе дагы мен ар дайым колдойм. Окушуна да жардам берип чогуу окуганга даярмын. Анан окуу менен эки адамдын мамилеси бири-бирине тоскоол болбош керек деп ойлойм да. Ал тескерисинче мен жардам берип, окуусу жеңилирээк окугандай болуп, жардам берүүгө аракет кылам да дайым. Негизи Адыл менен Айхананын тааныштыгы аз эле болду да, ошондуктан биз дагы буларды кыйнай албайбыз. Бирок экөөнүн тең ниетин уктук, Жада калса мына айтып атат, мисалы Айхан айтып атат, кийинде эле Адыл мактансын да, аялым ушунча диплому бар. Демек, жакшы ниет жарым ырыс демекчи. Адыл Айхана расмий түрдө 3-чү сезонго өттү. Биздин жуптар өтүштү, дагы бир жолу куттуктайбыз сиздерди. 3-чү сезондо кайрадан көрүшөбүз. Ал эми созгондо эмне? Эми боло турган нерсени айталы, дааналап эле. Биз акырындап катышуучулар менен коштошо беребиз. Коштошо турган катышуучулардын атын айтып берели. Бул жактан Ысык көлдүн кулуну Уланычбек мырза 8000ге жакын добуш алган. 50% калсын, 50% кетсин деген. Бирок биз жакшы ниет менен Уланычбекти эфирде алып калалы, Уланычбек да ушул жактан өз теңин таап кетсин, чоң коллективи көрүп атат, чоң окуучулары көрүп атат. Ошолорго бир Уланычбекти кур кетирбей, жубайы менен узаталы деген ниетибиз бар эле да. Бирок тилекке каршы сиздин убактыңызга байланыштуу, ошол элдин добуш бергенине байланыштуу НТС телеканалы Биз жолуктук долбоору сиз менен коштошот. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, Канат мырза, урматтуу катышуучулар. Негизи добуштун санын өзүм көрүп аттым. 50ге 50 колдоп атышты. Көрмандардын баарына терең ыраазычылык билдирем. Көп айтып калды да, эмне айтпай калдың деп. Ошол ыр айтып, анан эфир менен коштошуп кетсемби деп. Албетте. Турмушумдан тажап кейип түңүлүп, турсам дагы моюн сунуп бүгүлүп, чачылсам да жип үзүлгөн шурудай, карегимде жанып турат бир үмүт. Ал үмүттү жашайт билсе баарысы, максат жашоо, сүйүү дагы тирүүлүк. Жашайм гүлдөйм, гүлгө арыдай жармашып, жүрөгүмдү калбайт дейм эч убакта чаң басып. Ишенем, иштейм, окуйм, сүйөм, сүйүлүп, келечекте мени күтөт чоң бакыт. Негизи жол азабы, көр азабы деп коет. 400 чакырым жолдон келип кетип катышышты бир эле мен билет болушум керек, буякта баардыгыңардан.
жумушум, үй бүлөм баардыгы көлдө болгондуктан мен бияка келип кетиш өтө эле оор болуп атты. Аны айтып арызданган эмес, бирок бактым үчүн күрөшөм деп ушунча аракет кылдым. Талапкерлерден да кечирим сурайм. Айрым талапкерлер келген учурда жумушума байланыштуу мен келе албай калып аттым. Буюрса мен сырттан таап үйлөнүп калсам, биз жолуктук долбооруна 3-сезонго конок болуп сөзсүз келип кетем. Кол чабуулар болсун. Ошондой эле биз жолуктук долбоору боюнча мен НТС жалпы жааматына, Канат мырза сизге, Анжелика айымга терең ыраазычылык билдирем. Ушул мени ким экенимди бүтүндөй кыргыз элине 7 миллион калкка керек болсо чет мамлекеттегилерден бери кайрылып атышат. Ошонун баардыгына рекламалап, мындай ким экенимди көргөзүп беришти. Айрым үй бүлөлөр мени күйөө бала катарында көрүшөт, кээ бирөө көрө алышпайт, бирок мен сөзсүз биз жолуктук долбоорунун себепчи болуп, ошонун негизинде үйлөнөм деген жакшы ниет турат. Буюрса, ошо сырттан таап үйлөнүп калсак, сөзсүз сиздерге биринчи сүйүнчүлөйм. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Мугалим бул мөмөлүү дарак дейт. Чындыгында биз сизди, бул биз жолуктук долбоору ар бир ар кайсы кесиптин адамдарын, ар кайсы кесиптин жаштарын алып келгенге аракет кылабыз. Сиз да чын татыктуу күйөө баласыз, татыктуу жигитсиз. Балким өзүңүз айткандай сырттан биз жолуктук долбоору себеп болуп, сиздин бактыңызды тапканга дагы биз себеп болуп калышыбыз мүмкүн. Андыктан Уланчбек, ийгилик сизге. Чоң рахмат. Жана кийинки коштошобуз, кийинки катышуучу айымыбыз менен 8000ден ашуун добуш алган. 69% жок деген жооп болгон. Гүлиза айым менен коштошобуз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Уже атымды укканда эле ыйлам келип баштады. Биринчи сезондо ушул элдердин көп добушу менен экинчи сезонго өткөн болчук. Ошондо дагы өзүмдүн бактымды сынап көрөйүн деп экинчи сезонго калган болчумун. Бирок экинчи сезонго өтүп атканда деле мен уже 3-сезонго ордумду бошотуп берем эгер өзүмдүн бактымды таппасам деген өзүмдө ой болчу да. Ошол убакта келип жетти. 2 сезон отурдук. Барыңыздарга чоң рахмат. Мындан ары өзүмдүн жеке башка пландарым бар. Буюрса алдыга жылып жакшы жетишкендиктерге жетем деп ойлойм. Барыңыздарга рахмат. Ушул жерде мен көптөгөн сабак алдым, жакшы адамдар менен тааныштым. Ушул жерде Эля эжеге чоң рахмат айтам. Не болсо да экинчи үйүмдөй болуп калыптыр баары бир. Билинбей эле билинбей эле 2 сезон өтүп кетти. Мени колдогон бардык катышуучуларга чоң ыраазычылыгымды айтам. Силерди сагынып калам. Эми биз жолуктук долбоору сизге жашооңузда кандай өзгөртүүлөрдү алып келди Гүлиза, балким? Дагы сүйлөйттүрсүз. Просто дагы сүйлөсөм дагы ыйлап салчу болот. Мейли, ыйлаңыз, сүйлөңүз. Биринчи сезондо кандай отурганын баарыңар эле билсеңер керек. Ооба. Өзүм деле аябай айырмачылыгы чоң деп ойлойм. Бул жерде бүт ушул биз жолуктуктун гана бир аркасы деп ойлойм да. Бул жерден өзүм бактымды таппасам дагы ушул жерден мага мындай чоң жетишкендик мага берди деп ойлойм да. Бул нерсе дагы жакшылыкка.
эмне ооба, Гүлизада кандай өзгөрүүлөр болгонун баарыбыз көрөбүз. Гүлиза чындыгында балким жашоодо ата энесине айтпаган, бир тууганына айтпаган сырдын баарын ушу биз жолуктук долбоорунда ачылып сүйлөп берди, Гүлиза. Анан Гүлиза өзү айткандай, мурда сүйлөгөн, унчукпаган кыз боло турган болсо, азыр аябай активный, колунан баардык иш келет, кандай комментарий жазса да маани бербейт. Өзүнүн максаты менен алдыга кеткенге бул биз жолуктук долбоору чоң түрткү болгонун билебиз. Рахмат сизге, Гүлиза. Жана ошондой эле ким өткөнүн айта кете турган болсок, азыр айымдардан биринчи орун алып биз жолуктук долбоорунун 3 сезонуна ким өтөт экенин баардыгыбыз көрүп алабыз. Элдердин колдоосу менен 9000ге жакын адам добуш берип, 89% калсын деп добуш берген. Бул Айсулуу айым. Автоматтык түрдө 89% менен Айсулуу айым биз жолуктук долбоорунун 3 сезонуна өттү десек болот. Кол чаап коелу келиңиздер. Бирок бизде бир суроо бар. Айсулуу айымдын биз жолуктук долбоорунун 3 сезонуна өтө турганга өзүнүн каалоосу барбы деген суроо. Анткени бизде аябай бир сөз модага, жүрөккө буйрук бере албайсың дегенчи. Сиздин жүрөгүңүзгө да биз буйрук бере албайбыз, ошондуктан бул дагы сиздин каалооңуз, жана сиз дагы ушул жака келип өзүңүздүн бактыңызды тапканга даярсызбы? Же сырттан эле табасызбы деген суроо. Саламатсыздарбы? Биринчиден эли журтума чоң рахмат. Ушинтип колдоп, ушул жактан бактысын таап кетсин деп мени колдоп бергендерине чоң рахмат. Жалпы биз жолуктукка да чоң рахмат. Баары айтып келип аткандай, бул жакта чын эле башкача эмоциялар, башкача сезимдер чыгса, бир башка жашоого келип калгандай болот экенсиң. Мен ошондо жообумду айтышым керекпи? Чынында сырттан сүйлөшүү оор эле болот экен. Анткени бул жакта канча деген калптар чыгып атты, чыныгы мамилелер, калп мамиле, бир күндө ачылып атты анын баары дегендей. Сырттан ал нерсени билүү өтө кыйын. Билсең да кеч болуп калышы мүмкүн, ушундай экен да. Ошого мен ушул жакка калып, ушул жактан дагы деле болсо ушул ачыкталган чыныгы сезим менен келген мырзаны күтүүгө макулмун. Айсулуу айымга келем деген талапкерлер көбүнчө ишкер мырзалар болду. Булар алыскы Америка Кошмо Штатынан жана ошондой эле Россия жергесинен, Казакстан жергесинен биз жолуктук долбоорунун 2 сезон бүткөнгө көптөгөн мырзалар жетишпей калды да. Эми сиздер үчүн чоң мүмкүнчүлүк, талапкерлер да абдан көп. Ушундай сонун айымды колдон чыгарбай 3 сезонго келсеңиз, Айсулуу айым менен таанышасыз. Балким турмуш куруп калаттырсыз. Айсулуу айымды дагы бир жолу куттуктайбыз. Ура! Биз автоматтык түрдө эң көп добуш алган катышуучу гана өткөрө алабыз. Калган катышуучу балким андан аз добуш алып калса, биздин долбоор менен коштошконго туура келет. 7000ден ашык добуш алган, бирок Айсулуу айымга жетпегендиктен Динара айым 3 сезонго өтпөй калды десек болот.
эч кандай пранк эмес. Пранк бир эле жолу болот. Андан кийин жашаш да керек да. Динара айым, акыркы убакта эле 1 ай мурда эле келдиңиз. Анан сизде кандай ой болот эле, калам деген ой болот эле, өз бактымды ушул жактан таап кетем деген өзүңүздүн кызыгууңуз бар беле, же ичиңизден сүйүнүп атасызбы, туура эле кетип атам деп, мындай ачыгын эле айтсаңыз, Саламатсыздарбы? Баарыңарга салам. Менин оюм жакшы болчу. 3-сезонго НТС жамааты кандай кабыл алса, эгер кал десе, кала турган оюм бар болчу. Эмне себептен калууну чечтиңиз ушул жака? Айсулуу айтып кеткендей эле сырттан мамиле кылыш оорураак болуп калат экен. Ал жактан мурда сүйлөшүп көргөм, бирок болгон эмес. Анан бул жактан ошо сүйлөшүп көрөйүн деген жакшы ниетим бар болчу. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Динара айым, калыш керекпи же кетиш керекпи? Сразу эле Мен айта кетсем, негизи мен оюм боюнча Динара эже калыш керек деп ойлойм да. Негизи калышын каалайт элем, анткени өзү айткандай эле жакшы ойлору бар экен. Ушул 3-сезонго калып ушул жактан өз бактымды таап кетейин деген, сырттан Айсулуу айым айтып кеткендей эле сырттан канчасы менен таанышып көрөсүң, бирок кандай адам экенин билбейсиң да. Анан кандай десем, Айсулуу эженин ошо бактысын куруп, ушул жактан өз түгөйүн таап бактылуу болуп кетишине сиздер да жардам берип, ошо Динара эже калышын каалайт элем да негизи. Кыскача эле сүйлөйсүз. Мен айтайынчы Канат мырза, эме мындай экен да, жаштарга сырттан болобу, бул жактан болобу тапкан жеңил болот экен. Анткени жаш, келечеги алдыда дегендей. Бул биз жолуктук көбүнчө могу Айсулуу эженин оюн толуктай кетейинчи. Динара айым сыяктуу ушундай. Турмуштан көбүрөөк адашкан адамдарга көбүрөөк биз жолуктук, жол ачып берсе аябай жакшы болчу да экен. Жаштарда силерде шанс көбүрөөк, чем бизге окшогондорго карагандачы. Турмуштан адашып, дагы бир экинчи турмушка аттануу бул өтө оор да негизи. Бул айым болобу, мырза болобу баарыбызга тиешелүү. Мисалы сыртта жүргөн азыр канча айымдарыбыз бар, мырзаларыбыз деле бар да, турмуштан адашып калганчы. Динара айым, жүзүңүз чаппаңыз, эчтеке болбойт. Алар деле жүрөт, мисалы таба албай жүргөндөр, түгөй таба албай жүргөндөр аябай көп да. Мисалы бизге айымдарга балаң менен деле экинчи турмушка чыгуу аябай оор. Баланы ойлойсуң. Кечирип койгулачы. Өзүңдү ойлойсуң. Сен бир гана өзүңдүн бактың эмес, жаныңдагы ошо бир балаң болсо 2 адамдын бактын, 2 балаң болсо 3 адамдын бактын чогуу ойлоп кетет экенсиң да. Бул нерсе өтө оор жашоодочу. Мен эми азыр аябай ыйлап тимелем, мондай оорлоштуруп салып аткан чыгармын. Бирок Динара айымга бул жакта калууга мен аябай тилектеш болот элем да. Мен ошо именно бул Динара менен деле жакында эле сүйлөшүп калдык, бирок бул ушул жактан аябай түгөйүн тапкысы келип жатат. Если эч кандай эме болбосо, мен ошо уруксат берсеңиздер, добушумду деле бергенге даярмын да. Мен дагы Динара эже калса дейм. Анткени биринчи эфирге келгенде эле жаркырап, күлүп жайнап, баарын өзүнө тартып, ушундай келген да. Анан эфирге келгенде дагы кечикпей келет,
жоопкерчиликтүү да аябайчы. Ошон үчүн калса дейм да. Мен дагы Динара эжени бияктан калып өзүнүн бактысын таап кетишине тилектешмин. Себеп Айсул эже айтып кеткендей эле ошол бир турмуш куруп анан экинчи турмушка аттаныш бул чындап эле оор нерсе да. Мен баягы үйдүн кичүүсү катары көп нерсени көрүп калгам. Ошон үчүн дагы мындай үйлөнүштү кичине кетенчиктеп жүргөн кезимде анан ушу Динара эженин ушул ушактан өстүгөйүн таап, ушул жерден мамилесин ачыктап, ушул жерден өз бактысын тапканына мен тилектешмин да. Саламатсыздарбы? Мен да Динара эжени колдойм. Өз добушумду бергем Динара эжеге калсын деп. Себеби бул жерде бул студияда отурган ар бир айымга буюра бербейт экен. Жан дүйнөсү таза айымдарга буюрат деп ойлойм. Ошондуктан Динара эже 3-сезонго калсын деген добушумду бергем. Анда бул жерден бизде бир гана эреже. Айсулуу айым же добушун Динара айымга бериш керек, өзү кетиш керек, же Динара айым калыш керек, же Айсулуу айым калыш керек. Бирок бизде дагы бир эреже бар. Өзүңүздөр билгендей, НТС телеканалы 1-сезондо сактап калуу боюнча өзүнүн ой пикирин бир катышуучунун сактап калгандан өзүнүн добушун артка алган. Ошондуктан биз жолуктук долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири Анжелика Кайратовна экөөбүз эки катышуучуну сактап калганбыз. Бирок 2-сезондо НТС телеканалы кошулгандыктан НТС телеканалы Динара айымды сактап калды. Куттуктайбыз, Динара айым. Чында багыңыз бар экен. Айсулуу айым аябай мына чыныгы достук кылды го, караңыздарчы. Кийин мага келген талапкер сага деле берет. Сага келген талапкер сага деле. Жок, Динара айым экөөбүз бири-бирибизди көп деле жакшы билбейбиз. Мисалы, курбум деп сактап калышым керек, же болбосо аябай жакшы таанышпыз, жакшы сүйлөшүп калдык, жакын болуп калдык дегенде эмес, болгону багы ушундай айымдарга керек болчу деген эле мындай эме ойгонуп кетти да менде. Ошон үчүн эле тарабын ала калдым окшойм деп ойлойм. Анткени экөөбүз деле жаңы эле эми эле сүйлөшүп атабыз. Андай деле аябай жакын болуп, курбу болуп сактап калайын деген оюм деле жок болчу. Азаматсыз. Дос деген сиздей дос болсо, кол чаап коелу. Динара айым 3-сезонго эми болушунча ачылып келиңиз. 2-сезонго, 3-сезонго чейин сүйлөшүп алып турмушка чыгып кетпеңиз анан, Бардыгыңыздарга рахмат, мени колдогонуңуздарга. Буюрса 3-сезонго жакшы ачылып, өзүмдү көрсөткөнгө аракетин кылам. Ал эми биздин дагы бир демөөрчүбүз Кыргызстанда өзгөчө сапаттуу Yoko Baby жалаяктары менен ыңгайлуу дүйнөнү ачыңыз. Yoko Baby жалаяктары Жапон сапатындагы алдыңкы технологиянын жардамы менен жасалган жумшак, гипоаллергендик жана супер абсорбент менен жалаяктар күнү-түнү кынтыксыз коргонууну камсыз кылат. Yoko Baby өзгөчө кам көрүү жана ыңгайлуу. Үйдө наристелер болсо, сөзсүз түрдө Yoko Baby'ни заказ кылыңыздар. Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нын жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Катышуучу мырза менен коштошобуз. Арген мырза менен. Неге? Деген суроо. Ошон билишим керек да, неге күлүп атасыңар деген го. Бул жакта негизи автоматтык түрдө бир эле катышуучу эгерде эң жогорку балл алса, ошол эле өтөт, калгандары кеткенге туура келет.
өзүңүздүн негизи биз жолуктукка болгон каалооңуз кандай эле? Чындап кеткиңиз келдиби? Тажадыңызбы? Элдин жаман сөздөрүнөн корктуңузбу? Алсыздыгыңызды көргөзүңүз келдиби? Жок, элдин сөзүнөн деле качкан жокмун мен бул жерге. Мен ушул жактан ачылдым десем болот. Негизи кал десе калмакмын, анан айла жок, шарт ушундай экен. Бирок өзүңүздүн калганга мындай каалооңуз болдубу? Мен башында эле калам деген оюм бар болгон. Келген деле уже. Бияка келип катышып жүргөндө эле уже 3-сезонго уже жарыяланат, кастинг жарыяланат деп баштагансыңар го. Ошондо деле мен өтсөм керек деп элечи. Анан добуштарды күндө карап келаттым. Жакшы эле келаткан. 70-тен ашпай койду. Мен ойлогом бир хотя бы 85-90го барса керек депчи. Эми бир жагынан жакшы деле жакшы жактан деле таанылыпмын, жаман жактан деле таанылыпмын дегендейчи. Эми мени колдогон адамдар деле болду, колдобогон адамдар деле болду да 30%. Не дейбиз эми, айла жок. Арген мырза кол чаап коелу. Тагдыр экен, турмуш экен. Ал эми жалпы биздин көрүүчүлөр сиздер үчүн жана жалпы катышуучулар үчүн Океанадан кыргыз би болсун. Кол чаалар менен тосуп алыңыздар. Кыргыз бийин тартуулаган 1-сезондон бери өз бактысын табыш үчүн биз жолуктук долбооруна активдүү катышкан Океанага кол чаап коелу. Өзгөчө сонун бий менен. Океан, ушул эле кийим менен орындуктан орун алып бериңизчи.
Мен кийинки катышуучуну айтайын. Биз жолуктук долбоорунун 2 сезонунда биротоло биз жолуктук долбоору менен коштошот Океана. Баарыңыздарга салам дагы бир жолу. Саламатсызбы Канат байке, саламатсызбы катышуучулар. Баарыңыздарды көрүп турганыма кубанычтамын. Мен белегим сиздерге жакты деп ойлойм. Кол чаап коелу. Башынан баштап кетейин. Биз жолуктукка жаңы келгенимде эсиңизде болсо керек. Эң кичинекей, Өзүм карап эстедим, аябай эле кичинекей болчу экенмин. Анан экранга тартылып да көргөн эмесмин ал убакта. Негизи мен кичинекей кезимде мектепте окуп жүргөндө өзүм эстесем бүт нерсеге кызыкчумун да. Бүт баарын кылам дечимин, ырдайм дечимин, бийлейм дечимин, баарын кыла берчимин. Ал эми ошол мектепти бүткөндөн кийин кызыгуу өчкөн да менде. Баары өчкөн, өзүм кирип кеткем, эч ким менен көп деле сүрчү эмесмин. Ошондой состояниеда бул жака келип биз жолуктукка. Анан биз жолуктук, ошол кызыгууну, жашоого болгон кызыгууну менде ачты деп айтсам болот. Биз жолуктук долбоору. Бул жака келгенден бери баарыңыздар мени колдоп келесиздер. Өзгөчө Канат байке, Анжелика эже, жана биздин редактор эжебиз Эля эже. Негизи акыркы выпуск болуп атканына дагы деле ишене албай отургам. Бирок азыр ошол нерсе жетип атат. Эртең уже ушул студияга кайрылып келе албайм деген нерсе болуп атат. Бирок жакшы жаңылыктар болсо сөзсүз келем. Алдыда буюрса өзүмдү көп жактан ачып көрдүм. Көптөгөн жакшылыктарга жеттим биз жолуктуктун артынан. Өзүмдү көп жактан көрүп атам. Буюрса анан бир эле айта турчу нерсем, аябай сагынам сиздерди. Кол чаап коелучу кенес. Ушул студияны, студиядагы адамдарды, сизди, Анжелика эжени, Эля эжени, даже режиссер байке, оператор байкелер. Баарыңар үй бүлөмдөй эле болуп калдыңар. Ошол нерсе аябай сагынам. Өзгөчө мени жакшы көрүп, мага всегда колдоо көрсөтүп келген көрүүчүлөрүм, сиздерди аябай жакшы көрөм. Баарыңыздарга чоң рахмат. Негизи чындап биз жолуктук долбоорунда Океана эң кичинекей катышуучулардын бири болчу. Эми бул биз жолуктук долбоору жашоодо болгон нерсенин баары реалити болуп көргөзүлөт го. Мисалы, адам күтпөгөн нерселер, ошонун баардыгын Океана биринчи жолу көргөнгө постоянно эле таң калып эле карай берчү да, бирдеке болсо эле кечке карап эле, бирөө бирдеке кылып койсо ошо жаман көз менен карап, бирде жакшы көз менен карап. Бирок Океанада бул жактан мындай мамиле курганды, жашоодо эми ар кандай нерселер болот экен, ал нерсеге таң калбаш керек экенин, только алдыга кетиш керек экенин, өзүңүздү жана биз жолуктук долбоорунда эң жоопкерчиликтүү жана ар дайым, мисалы, эфирге кечикпей келген десек болот, эфирди калтырбай, ушул жерде убактыңызды арнап, биз менен бирге болуп кызматташканыңыз үчүн дагы биз жолуктук долбоору сизге терең ыраазычылык билдирет. Албетте, сөзсүз, эгерде бир кандайдыр бир сырттан жаңылык уксак, эгерде биз менен келип бөлүшпөсөңүз, биз өзүбүз бар ошол жаңылыкты бөлүшөбүз. Күтөбүз, макулбу? Кол чаап коелу анда. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде
мырзалардан дагы калсын деген көп добуш алган. Биздин катышуучу мырзабыз 7700 добуш алган, анын ичинен 70% калсын деген эң биринчи орундагы бул Нурсейит мырза. Кол чаап коелу. 3-чү сезонго автоматтык түрдө өттү, бирок бүгүн Нурсейит неге эфирде жок десеңиздер, үй бүлөсүндө өтө оор кырдаал болгондуктан биз Нурсеитти туура түшүнгөнгө аракет кылабыз. Ал эми мындан кийин да Нурсейит менен биз баарлашканга аракет кылып көрөбүз. 3-чү сезондо балким Нурсейит автоматтык түрдө өткөндөн катышуучу болот, же келбейт, ошону убакыт көргөзөт десек болот. Нурсеитти дагы жолу катуураак кол чаап токтоп коелу. Негизи жуптар болбогондо Адыл эң биринчи өтүп кетмек да. Ошондуктан Адылдын да жакшы көргөн көрүүчүлөрү көп экен. Жана кийинки катышуучу акырын эле коштошу керек. Биз жолдош менен коштошобуз. Жолдошко болушунча аракетибизди кылдык. Саламатсызбы Канат байке. Саламатсыздар катышуучулар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен негизи биринчи сезондон эң биринчилерден болуп мырзалардан өткөн болчумун да, пайыздарданчы. Анан экинчи сезондо деген өзүмдүн бактымды тапсамбы деп жакшы ой менен отуруп күтүп көрдүм. Негизи жашоодо биз каалагандай боло бербейт экен да. Биз каалагандай болсо жашоо кызыксыз болуп калат экен. Ошон үчүн бул деген мындай жашоо экен. Ошон үчүн биз жолуктук долбоору себепчи болуп, жакынкы күндөрү балким жаңылыктар болуп калса, сиздер менен бөлүшкөнгө даярмын. Кетип атканыңызга аябай ыраазысыз го. Бүгүн сиз эле. Негизи ооба, анткени дагы муктаж болгон, өзүнүн бактысын сынап көргөн мырзага келишин каалайм мен дагы. Ушул жерден өзүнүн бактысын таап кетсин. Эч кандай мындай өзүңүзгө капа болбой элесизби? Ушул жактан таппай калдым, убактымды жөнүнө текке короттум депчи. Жок, бул жактан деген ала турчу нерселерим көп болду. Мисалы өзүм үйлөнүп кетпесем дагы, турмушта үй бүлөдө кандай катачылыктарды кетирбеш керек экен, адамдарга, айымдарга, ошондой эле кыздарга кандай мамиле кылыш керек экенин дагы, мисалы өзүмдүн болбосо, же мисалы бул жерде отурган паралардан деле көрө алдым десем болот. Мисалы Адылдан, мисалы Мунарбектен, Канаттардан мисалы көрүп, өзүнүн эле бир тууганда болгон катышуучулардан көрүп, мындай бир аз болсо да сабак алдым. Анан турмушта деген кандай жаңыл баштыкты дейли, мисалы келген талапкерлерден, ошолордон көп сабак алдым да. Анан кечээ күнү өзүм биринчи сезонду ачып көрсөм, биринчи сезондо мындай башкачараак адам болгон экенмин да. Анан экинчи сезондо чачым түп-түз экен дейсизби? Жок, кичинекей бала болгон экенмин да. Анан көрүп туруп катышуучулар дагы, ошо экинчи сезондун катышуучулары дагы айтып калат, ушул сенсиң беле депчи, сен белең депчи. Ошон үчүн бир аз болсо дагы мындай өзүмө көңүл буруп, өзгөргөнгө аракет кылып жатам. Көп жардам берди. Сиздер себепчи болдуңуздар. Буюрса ушунун артынан мени элге тааныттыңыздар, кандай адам экенин көрсөтүп, балким ушул нерсенин артынан жакшы көргөн адамдар болсо, сүйлөшүп, жаңылык болсо сиздерге айтып турабыз. Жолдош мырза, биз дагы сизди жакшы көрөбүз. Биз жолуктук долбоору эфир сиз үчүн ар дайым ачык. Жакшы жаңылыктарыңыз болсо конок болуп бөлүшүп кете туруңуз. Бирок Турция мамлекетине баратканда балким абак аттамынан жолугуп калышыбыз мүмкүн, Сөзсүз түрдө. Кесибиңизге ийгилик. Кол чаап коет. Жана кийинки биз коштошобуз Элиза менен. Саламатсызбы Канат байке, катышуучулар, кыргыз эли. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул жерге келип өтө ыраазымын. Редактор эжебизге. Бул жерге келип эч өкүнбөймүн, анткени жакшы жеримди да, жаман жеримди дагы түшүндүм. Мен ачылышым өтө кыйын да адамдарга. Анан
бул жерге келип кичине болсо дагы ачылдым деп ойлоймун. Сиз ошол акыркы чыгарылыштарда мен 3-чү сезонго калам деп аткансыз да. Бирок акыркы убактарда эле оюңуз өзгөрүп кетти, жок мен калбайм, мен кетишим керек деп эле башкача болуп калдыңыз да. Бул балким башка нерселер сизге тоскоолдук болуп жатабы? Убакыт өткөндөн кийин мен турмушка даяр эмес экенимди түшүндүм. Азырынча мен окуйм, иштейм деп пландарым бар. Ошого кетем деп дагы өзүм чечкен болчумун. Ошол нерсеге, Ооба. Биз жолуктук долбооруда сиз менен бирге кызматташканга жана сиздин бактыңызды бирге тапканга биз да кубанычтабыз. Эми тагдыр экен, жашоо экен, балким турмушка чыгууга даяр болуп калганда катышуучу болуп же талапкер болуп келип калаттырсыз, э? Ооба, чоң рахмат сизге. Кол чаап коелу, Элиза. Жана биз Бегимбай менен коштошобуз. Ассаламу алейкум, Канат мырза, катышуучулар. Жок, ыйлабай эле. Барыңарга чоң рахмат. Аздыр көптүр канча күн, канча айлар ушул жерде олтуруп, ар бирөөбүз өзүбүздүн бактыбыз үчүн колдон келишинче күрөшүп, бирөөлөр тапты, бирөөлөр тапкан жок тилекке каршы. Анан жакшысы болду, жаманы болду ушул жерде. Менден кетсе кечирип койгула, силерден кетсе кечирдим. Эч кандай капачылык жок. Бул долбоорго келгениме, катышып калганыма эч убакта өкүнбөйм. Негизи менин мүнөзүм ушундай болчу. Мунарбек мырзанын мүнөзү экөөбүздүкү окшошуп кетет да, кээ бир деңгээлдечи. Бир нерсени баштаганда ошол нерседен натыйжа чыгармай сайын, бир нерсени жулуп алмай сайын токтобойм да. Анан азыр эми тилекке каршы кеткенибиз эле оңго деп ойлонуп турам. Жууңар тапкан катышуучулар, силерге бакыт каалайм. Эми секире бербей, тандаган жууңар менен акырына чейин баргыла. Жана Канат мырза, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Редактор эжебизге дагы. Негизи мээнеттин бар да ошол редактор эжебиздики болуп атат. Ар бирөөбүздүн ал жалгыз, биз 20-30дайбыз. Ыраазычылык билдирем. Оператор байкелерге, Ерлан байке, музыкантыбызга. Бегимбай, өзүңүздө кандай ой болот эле? Калам деген мындай калгыңыз келди эле же кеткиңиз келди эле? Мен калам деген ой болуп аткан өзүмдө. Анткени мен могу 2-чи сезон башталганда өзүңүздөр билесиздер, башынан баштап отурган жокмун. Андан кийин келдим, анан мага Инстаграмдан жазган кыздар өтө эле аябай эле көп болуп аткан да. Сизге барабыз деп анан редакциянын номерин берип аткам. Анан убакыт дагы бир жагынан азыраак болуп ошондой болуп калды. Балким сиз 3-чү сезонго өткөндө деле сиздин убактыңыз ушундай болмокту, э? Эми адам баласы өмүр бою жумуш иштейбиз да. Ушул эле келбей калыш, ушул эле эфирден уктап калыш. Буга чейинки 1-чи сезондордо мен эфирлерден жана антип уктап калган андай көзүрмөмдөр албетте болгон эмес. 2-чи сезондон эле ошондой тилекке каршы көрүнүштөр болуп калды. Эгерде мен 3-чү сезонго кала турган болсом, андай көрүнүштөр такыр болбойт деген 100% бир гарантия менен айтат элем да. Адам баягы буга чейин деле мен ушул жерде бир катышуучу менен таанышыкта жүргөндө ошол катышуучунун бетине эле айткам да, мен моундай менин косягым болуп атат, ушул менин не то жагым, ошону оңдойм деп баягы өзүмдүн жаман жактарым үстүнөн иштеген аракет кылам да. Ушул жакка келгенден баштап мен аракет кылып баштадым. Долбоорго келгенге чейин мен совсем башка адам болчумун да. Косяктарым мындай оңдоо болгончу. Анан ушул жакка келип
андай кылса болбойт экен, мындай кылса болбойт экен, бүт акты караны ар жак бер жакты түшүнгөндөн кийин өзүм үстүмдөн өзүм иштеп ошондой кылганды үйрөндүк. Сизге дагы ийгилик каалайбыз, Бегимбай мырза. Биз колдон келишинче сизге жардам бергенге аракет кылдык. Демек өзүңүздүн жумушуңузга байланыштуу, өзүңүздү активдүү көргөзө албай калдыңыз. Балким 3-сезондо талапкер болуп келесизби? Кандай кылып келесиз? Буюрса келем. Талапкер болуп, Биз сизди күтөбүз анда. Кол чапайлы Бегимбайга. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир биздин демөөрчүбүздү айткым келет. Эгерде сиз Кытайдан өтө арзан баада жана ишеничтүү карго издеп жатсаңыз, анда мен сизге Булут каргосун сунуштамакчымын. Өз кызматында алар ишине так келет жана Кытайдан жүк алып келүүнүн баасы болгону $1 $3 чейин эле. Жана ошондой эле сиздер үчүн карго ачуу, товарларды алдырып келүү боюнча окуу курстар бар. Окуунун баасы болгону 1000 сом. Белгилей кетчү нерсе, курстун учурунда сиздер үчүн 10 мини скутер жана хаммер трактор ойнотулат. Окуп белектерге ээ болгула. Булут карго сиздерди окутуп жана булуттай сызып сиздердин заказыңыздарды батыраак алып келип берет. Эскерте кетсек, 1-июлдан баштап НТС телеканалында 2-сезондун кайтоолосу күндө ал эми кастинг онлайн түрүндө өткөрүлүп турат. Биз жолуктук расмий баракчасында 10-июлдан тарта катышуучу болом деген кыргызстандыктардын видеосу жарыяланып баштайт. Биз ошондо кастингди онлайн түрдө өткөрүп баштайбыз, урматтуу кыргыз элим. Жана ошондой эле 3-сезондун катышуучуларын сиздер менен, эл менен чогуу тандап туруп, 2 айдан кийин 3-сезондо сиздер менен жаңы жүздөр менен, жаңы катышуучулар менен көрүшөбүз. Ал эми кастингке өтө адамдын саны аз болгондуктан өзүңүздү эртерээк көргөзгөнгө аракет кылабыз. Бардыгы элдин алдында онлайн кастинг өтөт. Урматтуу көрүүчүлөр, жана бизде 2 катышуучу калды. Бирөө Шерболот болсо, бирөө Акмарал. Акмарал, сизге көптөгөн талапкерлер келди. Биз ошол мамилени сактап калып, Акмарал балким колундагы чоң мүмкүнчүлүктү кой бербей, сүйлөшүп кетсе экен деп аябай жакшы ниет кылдык да, бирок сиздин тандооңуз болду. Ошондуктан биз кылган жумушту кылдык. Тилекке каршы биз сиз менен бүгүн коштошобуз. Мен биз жолуктукка келгениме эч өкүнбөйм. Буга чейин жакшы эле ниетте келгем. Жакшы үй бүлөгө жакшы келин болом деп. Тилекке каршы туура бараткан жолдон адашып кеттим окшойт. Көп нерседен ката кетирдим. Биз жолуктук долбоору мени бир аз болсо да сабырдуулукка үйрөттү деп ойлойм. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. НТС каналына, Анжелика эжегеске, Канат байке, сиздин да колдооңуз аябай көп болду. Мага чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Элимдин колдоосуна да чоң рахмат. Аябай жакшы жакка өзгөрүлдүм десем да болот. Бул жакта катышуучулар менен да мындай экинчи үй бүлөм эле болуп калышты. Эгерде добуштан кеттеген көбүрөөк алсам, добуш көбүрөөк алсам, өзүм деле ойлонуп аткам, негизи бул жерде кечке өзүмдү бир местаны ээлеп отура бербей, кийинки келген катышуучу кыз ушул жакта отуруп өз бактысын таап кетсин деп ойлойм мен дагы. Анан да өзүм жөнүндө айтсам, эмоциональный болуп, аябай характерим начар болчу башында. Азыр көрүп турганыңыздардай бир аз болсо да сабырдуулукка үйрөндүм. Эгерде сиздерди таарынтып алган болсом, катышуучулардан кимдир бирөөнү таарынтып ала турган болсом, чын жүрөгүмдөн чоң кечирим сурайм. Мен туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Секунд сайын мен характерим өзгөрүп турат. Анан жиним келгенде өзүмдү кармана албай калам. Бирөөнү жамандап салам же бирөөнү мындай кандай десем, катуу кагып салам. Туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар.
чоң рахмат сиздерге. Буюрса, эгерде сырттан бактымды таба турган болсом, сөзсүз түрдө келип бөлүшүп кетем. Акмарал, сизге да ийгилик каалайбыз. Эми буну жаңылуу, анан мындай деп деле биз түшүнбөйбүз. Бул жөн гана тандоо. Ошондуктан сизде дагы тандоо бар алдыда. Биз жолуктуктан сырткары эгерде өзүңүздүн адамыңызды тандасаңыз, сизди конок катары ушул жерде күткөнгө биз даярбыз. Эми баягы Акмаралды, баягы Океананы, баягы Бегимбайды, баягы Уланычбекти, баягы Жолдошту, баягы Аргенди, баягы Элизаны, баягы Шерболотту көрбөйсүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан бүгүнкү чыгарыш 2-сезондун акыркы чыгарылышы. Ошондуктан ушул биздин катышуучуларга болушунча сонун ой пикир жазып кетишиңиздерге биз тилектешпиз жана суранабыз. Биз жолуктук долбооруна чындыгында жарым жылдан бери да биз негиздөөчүлөрдүн бири жана алып баруучулардын бири мен Канат Шабданбеков. Эгерде балким эмоция калтырып, же балким сиздерге катуу сүйлөп койгон болсом, мен да кечирим сурайм. Эгерде кимдин өчү бар боло турган болсо, азыр эле айтсаңыздар болот. Дароо чечели. Албетте бул эгерде кайсыл адам биринчи болуп кечирим сураса, бул адам эң акылдуу адам жана эң көп соопту тапкан адам экен да. Ошондуктан ар дайым биз биринчи өзү келип кечирим сураш эмес, биз жашообуз жеңил болуш үчүн, жан дүйнө таза болуш үчүн биз биринчи кечирим сураганга аракет кылышыбыз керек экен. Кечиримдүү бололу. Шерболот. Экинчи сезондо мээримге талапкер болуп келип, андан кийин катышуучу катары өзүңүздү активдүү көргөзгөндөн биз сизди алып калганбыз. Бирок деги эле 3-сезонго көңүлүңүз жоктогудай сезилгендиктен элдин да колдоосу кетсин деп добуштар көп болду. Саламатсыздарбы? Жалпы теле көрүүчүлөр, Канат байке, катышуучулар. Ооба, мен бул жакка келгениме көз ачып жумганча 2 ай өтүп кетиптир. Эми ушул аз эле убакыт болсо дагы ушул катышуучулар менен аябай жакын адамдардай болуп сүйлөшүп, баягы бири-бирибизди анча-мынча жаман нерсебизди айтсак дагы эшикке чыкканда мындай жакшы кеңешке келип сүйлөшүп, негизи эле мага абдан жакты. Мен бул жерден эмнени үйрөндүм? Баягы бир ыр бар го, ала кушту атынан аташ керек, адамсыңбы адамча жашаш керек, жакшы турмуш өз эле келбей тура, жан дүйнөгө төңкөрүш жазаш керек депчи. Ошол сыяктуу жан дүйнөгө төңкөрүш жазып, мен дагы кадам аттап бул жакка келип калгам. Бул жерде сөз менен айтыш деле кыйын, жакшы нерселери, жакшы эмоция берген нерселер абдан көп. Ошол эле учурда ушул редактор эжебизге, сизге Канат байке жана Анжелика айымга баарына терең ыраазычылык билдиремин. Ушул жерде мен талапкер болуп келгенден кийин мени алып калганыңыздар, мага бир чоң поддержка бергениңиздер, ушул мен ушул бактысын таап кетсин деп бир мүмкүнчүлүк бергениңиздер алчы. Ошол өзүм добушту деле көрдүм. Анан кийин, значит, мен кетет экем деген нерсе ойго келди. Бул жакта 3-сезонго мындай голос берилгенге чейин калам деген ойлор бар болчу негизичи. Анан кийин добушту көрүп алып, настроением түшүп болду дедим. Шерболот да Кыргызстанда эң мыкты хореограф, бийчилердин бири. Шерболотто кайсыл ырчы Мен Жылдыз деген ырчынын концертинен көрөбүз баардык осы. Ушундай кесиптин ээси дагы бизге катышуучу болуп келгенине биз да терең ыраазычылык билдирип, Шерболотко катыраак кол чаап коелу. Чоң рахмат. Ооба, чындыгында өзүнүн убактысын арнап биз жолуктук долбооруна келиш үчүн да бул жакта кызыгуу болуш керек да. Ар эфир сайын адам күндө кийинип келиш керек, күндө боенуш керек, таксиге акчасы кетет.
бул жактан болгон жумушун таштайт. Анан ошондуктан биз ар дайым айтабыз, эгерде ким биз менен ошого карабай активдүү кызматташса, биз да ошолор менен даярбыз депчи. Анын бактысын таап бергенге да даярбыз, жана аны менен чогуу иштешкенге да даярбыз да. Сөз сүйлөйсүзбү? Ооба. Бул жерде жана сүйлөп бүткөндөн кийин өзүмчө аябай өзүм ичиме кирип ойлондум да. Канат байке, мен калгым келип атат. Мен калышым керек болуп атат да. Мен ушундай бала болупмун, балалык кезде мындай почти что мектепти бүткөнгө чейин бир да кыз менен сүйлөшкөн эмесмин, мындай кыз жигит болуп, даже кыздардын да жанында отурган эмесмин да. Анан ошол үчүн деле жанагы ойлорумду толук жеткире албай, мындай башка бул жерде биздин башка катышууларга окшоп жакшы ачык айкын сонун сүйлөй албай калганымдын бирден бир себеби да ошолбу деп ойлойм. Анан буйруса мен эгерде 3-чү сезонго өтүп кала турган болсом, арада дагы 2 ай убакыт бар. 2 ай убакытта мен ушул айтып атпайм, мен эми жанагындай терс башка жагымды оңдоп, ошонун үстүнөн иштеп жакшы жакка буруп кеткенге аракет кылам депчи. Ошол 2 айдын ичинде мен ораторский курстарга барып, керек болсо 3-чү сезондо буйруса сүйлөбөйт, уктайт дейсиздер да. Сүйлөгөн көрсөтөт элем да силергечи. Анан буйруса эми үйдөгүлөрдүн деле үмүтү чоң. Балабыз ошол жакка барып калды, ошол жактан таап кетти деген даже айылдагы тайнелеримден бери көрүшөт да. Вот. Бегимбайды биз түшүндүк. Ал эми мен жана башында айтып өткөндө эле, эгерде ким калгысы келсе, менде бирөөнү куткарып калганга менде мүмкүнчүлүк бар бир катышуучуну. Ошондуктан эгерде ким калгысы келсе, өзүңүздөр болушунча айтсаңыздар, биз ошого жараша бунун кызыгы бар экен деп аракет кылабыз биз дагы. Мен оюмча ушул Бегимбай калса экен деп ойлойм. Себеби биз сырттан да сүйлөшүп калганда мен көзүндө үйлөнүшүм керек деп аябай чын жүрөгүн айтып атканда, ошол үчүн бирок мындай эфирде өзүн жакшы алып жүрбөсө дагы 3-чү сезонго жакшы аракет кылат го деген ойдомун. Себеби анын чын жүрөктөн үйлөнөм деген бир эмесин сездим да сырттан сүйлөгөнүнө караганда. Мен оюмду айта кетейин. Бегимбай экөөбүз аябай көп сырдашып атабыз акыркы күндөрү. Айылда жүрсөм да постоянно чалып өзүнүн ойлорун айтат. Анан ушу менин да оюм, Бегимбай ушакта калып, немеге өзү да шаарда турат, шаарда иштейт. Анан мына жакында эле уже бир жума болуп калды, жумуштарынан бошонуп, жумуштарын азайтып, эфирге көңүл бурам. Мен эфирден өз бактымды табам. Мен ошактан үйлөнүп чыгышым керек. Үйдөгүлөргө да сөз бергем. Мындай сырттан такыр таанышпайт да эч ким менен. Мен только эфирден таанышып, эфирден бактымды табышым керек деген жүрөгүндө бир чоң каалоо бар да. Ошон үчүн мен дагы ушу Бегимбайдын калышын каалайт элем да. Канатбек айтып кетсем болобу мен? Мен бул жерден кала тургандардын арасынан 3-чү сезондо Аргенди көргүм келет да. Анткени баягы добуш берүүдөн карап атканда өзүн улам карап, мен өттүм болуш керек деп мындай, өтөм өтпөйбүн деп улам менен сурапчы. Анан үйлөнүшүм керек болуп атат, жакшым өтүп атат деп мындай. Арген азыр мындай өзү айта албай отурат да негизи ичиндечи. Ошон үчүн мен 3-чү сезондо Аргенге эгер добуш боло турган болсо, мен Аргенге добушум берет элем да. Арген айта албагандыктан көп мүмкүнчүлүк кетип калып атат да. Ушул жерден да Арген балким айтат же унчукпай коет да. Бул жакка келгенден баштап башында сүйлөй эле отурчу, ачылбайчы, сүйлөй албай элечи. Эми сүйлөп жакшы нерселерди эми кылып келип атам да. Бул жактан мага сиздердин жардамыңар өтө чоң. Өзүмдүн бактымды таап кеткенге дагы өтө чоң мүмкүнчүлүк. 3-чү сезонго калам деген ойлорум бар. Калгыңыз келет да? Калгым келет, ооба. Ошол. Эми менде кызыгуулар жана өтө көп мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат да. Эми башталып атат. Башында анча келип алып келдим, болду деген ой болгондо келдим, болду отура эткенбиз да деп эле ойлой берчүмүн да. Андан кийин өзүңүз деле байкасаңыз керек, аралашып баштадым го. Мен да ушу Аргендин калышын каалап атам 3-чү сезонго.
азыр көздөрүнөн деле байкасак, отургандан деле прям уже өтпөй калдың дегенде аябай башкача болуп отурат. Балким экинчи сезонда ачылбаган, үчүнчү сезонда ачылып кетет деп ойлойм. Анан мен дагы бир нерсе айтып кетким келет. Ушул жерде редакция эжеге аябай чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сизге, Канат байке, Анжелика айымга ушул кыйынчылык болгон кезде, хейтке чыдабай кеткен кезде мени колдоп, алдыга түрткөн ушу сиздерге ыраазычылыгымды айткым келет. Катышуучуларга ыйлап баштаганда сорот баштаган Жанар эже ушул жерге келип мен өзүмө аябай жакын, жакшы адамдарды таптым десем болот. Чоң рахмат сиздерге, баарыңыздарга. Саламатсыздарбы? Кол чаап коелу Мээримге. Саламатсыздарбы? Менин оюм боюнча шер болот калыш керек го деп ойлойм. Анткени өзүнүн оюн мындай талапкер болуп келген кезде эле так даана айтып, жана ошондой эле активдүү да өзүн көрсөткөн катышуучулардын арасына кирип калды. Анан шер болотко добуш берем. Мындай көнүп калган жерден кетиш кыйын го. Ошондол сыяктуу эле баягы аягына чейин бул жакта болуп, ушу элдин астында бир бактым таап кетсем, себеби мен да жаш бала эмесмин, үйлөнүшүм керек. Анан кийин ошол максатты көздөй негизи ушул жакта бүт нерсенин болгону жакшы деп ойлодум эле. Бирок мен мынтип айтсам азыр досума же болбосо бул иничегиме мындай конкурент болуп калам деп дагы башым катып атат. Эми редакция, бул жак, сиздер кимди калтырсаңыздар дагы таарынбайбыз. Албетте сиздердин гана чечимиңиздерди күтөбүз. Эми бизди куткаруучу сиздер болуп атпайсыздарбы? Ошондуктан Баары силе калбайлыбы кайра? Негизи балдардан эч кимди деле кетиргим келбейт, бирок добушумду уланычка бергим келип атат. Атайы көлдөн бери келиш деле оңой эмес. Ушул жакта олтуруп, өзүнүн болочоктогу жарын табып, апасын сүйүнтүп, келинди угулса деп жакшы ойдо азыр өзүмдүн добушумду уланычка бермекчимин. Уланыч мырзанын өзү кетем деген каалоосу бар экен, ошондуктан. Мен негизи редакцияга кайрылгам, кетем деп кайрылгам. Мен сырттан эле табам деп. Себеп жакын арада үйлөнүш керек болуп атат да. Эми сырттан мо 1-2 айдын ичинде аракет кылабыз өзүбүздүн теңибизди тапканга. Көп эле үй бүлөгө реклама болдук. Анан мен ушул жерден Арген жер болот кайта кетип элем да. Биз сырттан эле табышыбыз керек да. Арген таксиден, жер болот сахнадан, жолдош неме Турциядан. Мен ушу Бегимбайды калтыралы деп бир сунуш берет элем да. Бегимбайдын ушул жүрөгүндө мындай жалынды бул эч кимге айта албай атат да. Мен жанымда бир 2 жумадан бери жүргөндүкө 1 айдан бери дайыма мындай неме турат да, өзүнүн ичиндеги сезимдерин айтып. Мен ишенем ушу Бегимбай 3 сезондо ачылат. Бул эфирден айтпаган сөздөрдү сырттан айтат да. Сонун сөздөрдү сүйлөп, ырларды айтып. Жо, бул Бегимбай деген бычмачы да. Бычып туруп эле кетип калат да. Нелердин, койлордун бычмачысыбы? Закройщик да, закройщик. Эме кылабыз арасында иштейт. Мен азыр ортого Аргенди, Бегимбайды, Шерболотту чакыргым келип атат, Чындыгында үчөө тең мага өз бир тууганымдай, өз инилеримдей сезилип калыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, бул нерсе чындыгында бизге да абдан оор болуп жаткан убагы. Бир нече көз ирмемдерден кийин биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүсү катары, алып баруучусу катары мен дагы бир катышуучуну сактап калганга укугум бар. Көпкө ойлондум. Мен биз жолуктук долбооруна 3-чү сезонго Аргенди сактап калдым. Кол чабуулар менен 2-чи сезондун катышуучусу Арген мырза 3-чү сезонго өттү. Кол чаап коелу. Чындыгында
Биз башында айтып өтүп кеткендей эле, эгерде кимге көбүрөөк кызыктуураак болсо, биз ошону кабыл алганга аракет кылабыз. Негизи Бегимбай деле аракет кылды, бирок Бегимбайдын аракети кечирээк болду, көрдүңүздөрбү? Турду, отурду, ойлонуп, мен негизи күткөм, башында эле айтат го десем, жок деп кеткөрүйдөн туруп жок мен калып калайынчы деп кайра ойгонуп кетти да. Бирок Арген башынан эле калам деген чын жүрөгүнөн ниетин мен байкадым. Бирок Шерболот физиологдук долбоорунан кетиш Шерболотко аябай деле оор болгон жок. Эми буйруган досторума мен өзүм конкурент болгум келбейт дегендиктен, мен баягы чын жүрөктөн кабылууну сезгендиктен, ошондуктан мен өзүм Арген, сиз эфирди алдыга тартасызбы, кызыктуураак кыласызбы, бизге эч кандай айырмасы жок. Эң нечи сиздин жоопкерчилигиңиз жана биз менен биргеликте кызматташканыңыз үчүн биз терең ыраазычылык билдирип, сизди 3-чү сезонго алып калдык. Чоң рахмат Канат мырза. Жанатан бери өзү ичимде бир нерсе болуп турган, качан кетти деген учурда эле болду. Настроением түшүп, көңүлүм чогуп кеткен болчу. Анан азыр Арген мен Шерболот деп айтат деп тургам, Шерболот деп тургам да. Анткени билбейм, мен өзүм оюм азыр могу жерден сиз кимди алып калам дегенде биринчи маякты карасыз да, ошондо болду Шерболот экен деп мен маякта даярданайын деп атканда отурайын депчи. Андан кийин эле мени тутканыңызда, вообще жүрөгүм шок болуп кетти. Ооба, бизде ошондой рахмат. 3-чү сезондо сизди башкача Арген катары көрөбүз, Буюрса бардык мүмкүнчүлүгүмдү жана бардык күчүмдү сиздерге ушул жака алып чыгам. Өзүңүздүн бактыңызда таап кетиңиз. Ооба, буюрса. Шерболот, сизде капачылык болбой элеби? Арген, сени коркутурган үчүн кечирим сурайм. Ошол негизи капачылык деле жок. Эми буйруганда, эми аракет кылсаң берекет дейт. Бирок ушул Аргендин каалоосу меникинен бир аз жогорураак экенин мен өзүм деле байкап турам. Өзүм классташым, досум ушу Аргендин бактысын таап кетип, тоюңда биз бийлеп туралы досум, ошол. Ал эми Бегимбай мырзаны дагы эмнеге тандабаган себеп, Бегимбай талапкер болуп да келгенге даяр экенин билгисиз, Демек, мен ойлодум, эми Арген ушундай бизде аябай жүрөгү ооруп калат го, бат элечи, Арген кетирсек тааным келбей деле коет да. Бирок мен ишенем, Бегимбайды канча жолу кетирсек да келет, анткени бул далил да. Мен сүйлөп кетейинчи Канат мырза. Мен сиз талапкер катары күтөм, Сүйлөп кетейин Канат мырза. Мен азыр эле калам дегенде ойлогонмун, мен өзүм эле калам деп айтып атам, эч ким мынтип айтпайт депчи. Анан Арген байкебиз менде калышым керек дегенде, анан ойлонуп калдым да, биз негизи эле кыргыз улуусун сыйлап келген. Азыр айтам, Арген байке калсын, мен четте берейин деп айтайын деп жаткан болчумун да. Ошол. Демек, менин тандоом туура болуптур. Ал эми мен барыңыздарды ордуңуздардан туруп беришиңиздерди суранып атам. Жуптардан башкасы, мына мисалы жигиттер, мына караңыздарчы, биз жолуктук долбоорунун кандай катышуучу сулуу айымдары бар. Жок, силер да турасыздар, баарыңар эле турасыздар. Азыр мен биздин Океананы, Акмаралды, Айсулуу айымды, Динара айымды, Элизаны, Гүлизаны жеңил бийге тартышыңыздарды каалайт элем. Анткени ал эми мен өзүм да жакшы чыгармамды аткаргым келип атат. Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу? Андыктан келиңиздер, жеңил бийге түшөлү. Canım geyip durgan gezde O buldu çölük bulup koyboysun bu Bilbedim Cibay kabay jürösün
качып койбойсуң бу билбедим же байкабай жүрөсүңбү же мени кейбейт деп ойлойсуңбу сезимдер толкуп ташып турган кезде сен мага жылуу сүйлөп койбойсуңбу байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу Ал эми ушун менен эле отурбайбыз. Ушундай жагымдуу жай музыкадан кийин биз азыр шаңдуу музыкага кезек бермекчибиз. кантип сен менен таанышам түндө кызганып жылдыздан күндүзү күндүн талашам сулуу бейтанышам
чыгарма мен ойлоп атам, бул 2024-2025 өзгөчө хит болот окшойт. Биздин ырчы мырзабыз Мунарбек мырзага тура кол чаап коелу. Браво! Колуңуздарды кургоол кетирбей, биз жолуктук долбоорунун демөөрчүсү апамдын чайы Океана бул сизге болсун. Апамдын чайы Бегимбайга болсун. Апамдын чайы Уланчбек болсун. Апамдын чайы Гулизага болсун. Кетпей турабыз. Кимге жетпей алды? Жана ошондой эле апамдын чайы Акмаралга болсун. Апамдын чайы Жолдошко болсун. Апамдын чайы Элиза болсун. Апамдын чайы дагы Жолсага болсун. Биз жолуктук долбоору 2-сезон 42-чыгарылыш. Убакыттын өтүшү менен биз жолуктук долбоорунун 2-сезондагы 50% катышуучулар менен коштошконго туура келди. Биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Анжелика Кайратовна, Канат Шабданбеков, НТС телеканалы өзүнүн жумушун активдүү улантканга аракет кылат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу биздин күйөрмандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз, биз жолуктук долбоор ушун менен токтоп калбайт. 3-сезондо сиздер менен жаңы дем менен, жаңы күч менен, жаңы энергия менен, жаңы идеялар менен көрүшкөнгө кичине чыдап сабыр кылып турсаңыздар, ал эми мен биз жолуктук долбоорунун 2-сезон катышуучулары менен коштошууга туура келди. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков, биз жолуктук долбоору 3-сезондо көрүшөбүз.